Казандагы Адмирал соода борборундагы өрт кырсыгынын курмандыктары 5ке жетти. Алардын ичинде кыргызстандык аялда бар экени маалым болду. Дагы 14 адам ооруканага жеткирилген. Урандылар алдында башка курмандыктар болушу мүмкүн. Куткаруучулар жалындын тутанышына өрт башталган кафе кызматкерлеринин сабатсыз аракети себеп болгонун айтууда. Американын Фергюсон шаарында нааразылык акция учурунда ок атылды. Кеминде 2 полиция кызматкери жаракат алышкан. Эске салсак, 1 жыл мурун Фергюсонде кара терилүү өспүрүм полиция огунан каза тапкан эле. Бул окуяга нааразы болгондор бүт Америкада акцияларды өткөрүшкөн. АКШнын Адилет министрлиги Фергюсон шаарынын бийлиги кара терилүүлөрдү басынтып, тандалмалуу мамиле жасап келгенин аныктаган. Орус президенти Владимир Путиндин ооруп жатканы тууралуу маалыматты пресс катчысы Дмитрий Песков четке кагып, муну жаз сайын саясатта орун алчу окуя катары сыпаттады. 6 марттан бери Путин публикага көрүнө элек. Мындан улам интернет беттеринде Путиндин ислам динин кабыл алганын, ага улай эле ажы ооруп жатканын, ал тургай каза болгону тууралуу да маалыматтар жарыяланып кеткен.